эркектин самооценкасы түшсө, эркек өзүн сууруп чыгып кете албайт. Кийимдериңиз жарашпаган, майыңыз чыгып кеткен, да жыттанып турасыз. Эркектин өзгөрүшүн күтүү бул өмүрдү куру бекер өткөрүү. Эгер аял эркекти аяй берсе, андай аялдын жанында эркек өспөйт. Эмоция балансын сакта. Жармашпа. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын жалпы көрүүчүлөрү. Сиздер адаттагыдай Айзат Болотбек кызы YouTube каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз кайрадан Турсунай Керимбековна менен жолугуп отурабыз. 3-чү ирет жолугушубуз, биздин 3-чү эфирибиз чогуу. Турсунай Керимбековна менен эфир чыккандан кийин абдан айымдар өздөрүнө пайдалуу, жакшы маалыматтарды ала алды, жакшы комментарийлерди жазып атат. Бүгүн буга чейин Турсунай Керимбековна менен интим гимнастика тууралуу сөз кылганбыз. Интим гимнастиканын көнүгүүсүн да көрсөтүп бергенбиз. Ал эми бүгүн аял менен эркектин ортосундагы мамиле тууралуу кеп куралы деп турабыз. Жакшы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Аял эркек ортосундагы мамиле деп атабыз. Менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү дээрлик айымдар болгондуктан биринчи суроом өзүн сүйгөн айым кандай болуш керек деген суроо бергим келип жатат. Өзүн сүйүү дегенди биз көбүнчө туура эмес түшүнөбүз да. Өзүн сүйүү десе, өзүн сүйүүдөн коркушат. Араңыздарда азыр мени угуп отурган айымдар дагы, сиздерде дагы ушундай коркунуч болушу мүмкүн. Мен өзүмдү сүйсөм, балам каралбай калсачы, мен күйөөмө көңүл бура албай калсамчы деген айымдарда коркунуч болот да. Жок, качан өзүнө махабат бергенде аял адамда энергия көп болот. Ачуулуу болбойт, нерв системасы жайында болот да. Өзүн сүйгөн аял өзүнө суктана алат. Өзүнө махабат бере алат. Өзүн бар жумуштарга чачыратып койбойт. Өзүнө сүйүү берген аял өзүндө бар нерсени балдарына дагы бере алат да. Балдарына сүйүүсү кенен жетет. Биз баланы сүйүү десе, бул аны камсыз кылуу, бир курсагын тойгузуу, мээрин беребиз, карайбыз, ден соолугун карайбыз. Бирок өзүндө махабаты жок аял балдарына мындай жетиштүү мээрин бере албай калат да. Мисалы, эми сен немис тилин билбесең, балаңа кантип немисче үйрөтөсүң? Өзүңдө жок нерсени сен башкага бере албайсың да. Өзүңдө сүйүү жок болсо, сен анын балаңа толук кандуу сүйүү жеткизе албайсың. Бала махабаттан, сүйүүдөн аксап калат. Сүйүүдөн, махабаттан аксаган бала тилекке каршы жашоодон аксап калат экен да. Келечекте аксап калат экен. Мен азыр көп аялдарды кабыл аламын да, жеке кабыл алганда 50дөн ашып калган апаларды, аялдар бар. Жашоодон сиз эмне күтөсүз десең, мен апамдын ийнине башымды койгонумду, мени эркелеткенин каалаймын деп бала позициясында кала бергенде, бала болуп ыйлайт да. Апасынын көзү тирүү болгону, ал апасы менен бирге чоңойбой калган, эми ар кимдин өмүрү ар түрдүү. Жалпы ошол өзүнө сүйүү дегенде бул өзүңдүн сырткы келбетиңе кам көрүү, биринчи, ден соолугуңа кам көрүү, тилиңди иреттөөгө өзүңө жардам берүү, мээңди тарбиялоо. Аялдын бул жашоодогу миссиясы эмне экенин билүү. Мына ушул нерселерди билсек, биз күйөөбүзгө дагы сүйүүбүз жетет, балабызга дагы сүйүүбүз жетет. Өзүбүздү сүйсөк. Эми аял эркек деп аткандан кийин аялга эркекке тиешелүү суроолорду бере берейин андан. Жарайт. Эркек менен өзүңүздүн социалдык барактагы тагыраагы Instagram баракчаңызда ушул жөнүндө пост чыгарып турсуз өзүңүз. Эркек менен мамиледе 4 баланс бар деп. Ал эмне болгон баланс? Бул аял менен эркектин ортосун жакындатуучу дагы, алыстатуучу дагы бул ресурс деп айтсак болот да. Бирок көпчүлүгүбүз буга маани бербейбиз, маани берүүгө эрки жетпей калышы мүмкүн. Бирок буга эрк берүү оңой эле. Биз жашоодо жазылбаган мыйзамдар менен жашайбыз да. Жазылган мыйзам эми бул закон да, закон, мамлекеттик закондор бул башка. Биз көбүнчө жазылбаган мыйзамдар менен жашайбыз. 4 баланс деген бул эркек менен акча балансын сактоо, убакыт балансын сактоо, жана жардам суроо эркектен, анан эмоция берүү. Мына ушул 4 балансты сактасак, күйөөбүз менен мамиледе маселе жаралбайт. Аял өзүн тааный алат деп айтсак болот. Акча балансы деген мындай. Биз эркектен акча сурабай, эркекти аяй беришибиз мүмкүн да. Эгер аял эркекти аяй берсе, андай аялдын жанында эркек өспөйт.
аял качан эркектен сурай билсе да, мисалы күйөөсү 30 000 айлык алат дейли. Аялга жаккан телефон 20 000 же 15 000. Аял эмне кылат? Күйөө эмес 30 000 айлык алса, мага жаккан телефон 20 000 деп өз иштейт. Карызга алат, же балдарынын пособиясын алат да. Бул жерде мындай эркекте сен колуңан келбейт деген нерсени биз ишенбөөчүлүк болуп калат да. Ал эми бул жерде аял эмне кылуу керек? Суроо керек. Эркекке туура стресс берүү да бул. Эркекке сен туура стресс бересиң, мага 20 000 телефон алып берчи. Эркек эмне болот? Мен 30 000 айлык алсам, 20 000 мен аялыма телефон алып берип койсом, кантип жеткизем? Деп эркектин маанайы бузула түшүшү мүмкүн. Анан сен эркекти стресстен чыгар. Жан, мен сага ишенем, сенин колуңдан келет, мага алып берчи. Деп мындай эркекке дух бергенди билүү керек. Аял эркекке ишеним бергенде эркек тестостерон гормонун жакшы сезет, кортизол гормонун жакшы сезет, дофамин гормондорун жакшы сезет. Эркекте өсүү болот да, маанайы жакшырат, ишке болгон жөндөмдүүлүгү жакшырат, ага идеялар келет да. Ушул жерде мен айткым келип атат, бул деген такыр өзүң иштебе, өзүң алба деген сөз эмес. Таптакыр эркекке көз каранды болуп калбоо үчүн аял адам өзүнө мындай бир өзүнүн анча-мынча бир кемчиликтерин жабууга, жетишпеген бир кемчиликтерин жабууга акча тапса болот. Бирок бул бардык милдетти өзүң мойнуңа алып алуу деген сөз эмес да. Эркекке биз керек эмессиң деген сигналды берип коебуз. Качан? Эгер эркектен же акча сурабасак, же жардам сурабасак, баарын өзүбүз чечип койсок. Мындайда биз эркектин бардык милдеттерин тартып алабыз, эркек өзүнөн алсыз адамды издей баштайт. Эркек керек болуп жашагысы келет. Анан акча балансы тууралуу дагы айтып өттүм, бирок айымдар бардык милдеттерибизди эркек жасоого милдеттүү эмес. Негизи мындай да, бул динде дагы бар экен. Мен илим алган эмесмин, бирок ушундай айтылат экен да, бул психологияда. Динден илим алган эмессиз. Динден илим алган эмесмин, бирок психологияда деле айтылат да. Тамагыңдан нан өтүп атабы дейт. Жеп аткан наның барбы, үстүңдөн тамчы өткөн жокпу дейт. Демек сени эркек камсыз кылып атат дейт да. Кийимиң барбы үстүңдө? Демек сени эркек камсыз кылып атат дейт. Эркек бардык сенин каалоо муктаждыктарыңды аткарууга милдеттүү эмес дейт. Бул туура. Сенин каалаганың бир 2 этаж особняк болсун, сенин каалаганың бир 100 000 сомдук шуба болсун, анын баарын алып берүүгө эркек милдеттүү эмес. Дагы бирөөңүз чыгышыңыз мүмкүн да, ой, мага 100 000 сомдук эмес, мага 10 000 сомго эле пальто алып берсем макул эле деп аткан чыгарсыз. Сураганды билиш керек. Эркек деле адам, сизге эмне жагат, эмне жакпайт, мүмкүн ал билбейт чыгар. Мүмкүн сиз эркек сизге белек бергенде аны критикалап койгон чыгарсыз да. Неге мага мындай алдың? Сен неге мага мындай гүл алдың? Гүл деген солуп калат деп же болбосо мага неге мындай шоколад алдың деген сыяктуу, мага бул алып келгениң жаккан жок деген сыяктуу критика аралаштырып койгон чыгарсыз да. Критика аралаштырдыңызбы, бүттү да. Эркектен сиз белек күтпөй эле коюңуз. Жакпаса деле жакты деп эле алыр эле. Ооба, сизге жакпай калган нерсени алып келдиби? Мага жаккан жок, сен мага неге мындай алып келбедиң эмес? Сонун экен, мага жакты, ыраазымын, жаным. Мага мындан кийин ушундай алып берчи. Эмнени каалайсыз айтыңыз. Сураганды билсеңиз, туура эмоция бергенди билсеңиз, эркек деле адам алып келет акырындык менен. Көнүш керек ал дагы сизге акча жумшаганга. Акча балансы тууралуу да бир кыскача 2 ооз сөз кылдык. Эми менин сабактарымда ачылат. Ар бир теманы өзүнчө кенен ачып берем да. Эмоция деп атпайбызбы? Биз бири-бирибизди өңүбүз аркылуу тааныйбыз да. Анан сен күйөөңдү карап же эмоция бербесиң да, салкын карасаң, же кабагыңды салып турсаң, күйөөң сени узакка сүйө албайт. Сени таштап кетпеши мүмкүн, бирок анын жан дүйнөсү башка аялга кетип калышы мүмкүн да. Эмне кереги бар? Эң башкысы биз жан дүйнөбүз менен бирге болушубуз керек бири-бирибизге. Ошон үчүн аял адам жылмайганды, эркекке эмоция бергенди, сырдуу болгонду биз билишибиз керек. Эркекке эмоция бергенде, эмоция бер десе бул дайыма жармаша берүү деген сөз эмес, баланс деп атпайбызбы? Эмоция берүү деген бул аябай жармашып кечке оозун мурдуна тыгыла бер деген сөз эмес.
Бүгүн эмоция бердиң, жаным, мен сени жакшы көрөм, мен сени менен кучакташып уктагым келди деп атасыз, Дагы башка эми секреттер сабактагы көп ачык темалар жөнүндө сүйлөшөбүз аялдар менен. Ал эми эртең дагы сен күндө эле айта берсең, эркек сенден тажайт да. Кулагына көнүмүш эле угулуп калат турбайбы да? Эртең сен дистанцияны сакта, эмоция балансын сакта. Жармашпа, сырдуу бол. Мындай да, 2 күн баланс карма, 1 күн эмоция бер. Анан акча балансы тууралуу дагы айтып өттүм, түшүнүктүү болгон болуш керек. Эмоция деп атабыз, Анан жардам суроо, бул 3-чү баланс айтып атабыз, Жардам суроо деген бул айтып атабыз го. Бардык акчаңды өзүң тап, өзүң камсыз кыл, анан эркегиңден жардам дагы сураба. Мен баарын кылып салам, мен баарын бүтүрүп салам, ошол эркекке сен мага керек эмессиң деген нерсени айтабыз деп атабыз. Эркек өзүн керек сезгиси келет да. Эркектин билегинде Кудайым күч берди. Эми биз мындай оор нерселерди өзүбүз көтөрүп салбай, өзүбүз көтөрсөк өзүбүзгө зыян. Эркектен жардам сурашыбыз керек. Ким жардам сурай албайт? Өзүн жардамга ылайыксыз сезген, өзүнө баасы төмөн адам, өзүнө ишенбеген аял жардам сурай албайт. Азыр кагып берет, жардам бербесечи деген сыяктуу күйөөсүн жоготуп алуудан корккон аялдар күйөөсүнөн жардам сурай албайт. Өзүнө ишенимсиз аялдар. Өзүнө ишенимсиз аялдардын үнү дагы тунук чыкпайт. Сүйлөсө, сөзүнүн аягын дагы жутуп коет. Бардык жерде ыңгайлуу болуп отурат. Ушул жерде туура эмес болуп калсачы менин сөзүм деп. Жок, күйөөңүздөн жардам сураңыз. Өзүңүздүн колуңуз жетип турса дагы, жаным мага мону алып берип койчу деп сураңыз. Эркектен жардам сурасаңыз, мындай аял абалына келип сураңыз да, анан жолуңуз кыйшайып, жүдөп, кир көтөрүмдүү бир кийимдериңизди кийип алып, мындай жыттанып турсаңыз, эркек сизге жардам бербейт да. Жардамыңыздан баш тартышы мүмкүн. Аял кейпинде ошол жан мага жардам берип койчу дегенде сизди караганда мындай көзү толчудай болсун да. Сен эркектин жумушун кылба, ошол убакытты өзүңө арна. Адам өзүн тынымсыз тарбиялоо керек. Жардам суроо деген ушул, жардам сурап туруш керек, өзүңдү ылайыктуу сез, сен пендесиң. Биз инсанбыз. Аял адам бул жашоодо жардам суроо үчүн жаралган. Жардам суроо бул, жардам суроо десе эркектен жардам суроо деп түшүнөлү. Жардам суроо бул аялдын табияты, сурануу бул аялдын табияты. Анан могу 3 баланс болду: акча, жардам суроо. Убакыт балансын айталы. Убакыт балансы деген ошол кечке күйөөңө жармаша бербе деген сөз да. Ой, сен жедиңби, иштиңби, эмне болду, келдиңби? Анан сен күйөөңө жармашып атып, сен арасында негатив бересиң да. Сен мага жок дегенде мындай кылып берип койсоң болбойбу, сен мага көңүл бөлбөйсүң, сен телефон карап отура бересиң деген сыяктуу. Эркектин жан дүйнөсүн биз башкара албайбыз. Эркектин эмес, сен балабыздын дагы жан дүйнөсүн биз башкара албайбыз да. Сен мени карап отурчу десең, балаң деле ойногусу келсе, ал ойнош керек, Бала бизди кечке монтип карап отура албайт, ошол сыяктуу эле нерсе да. А эркек бул бала эмес, анын өзүнүн табияты бар, анын өзүнүн каалоолору бар да. Убакыт балансы дегенде мен бир фишка айтып кетейин. Биз аялдар өзүбүз мергенчи болуп алабыз да. Мергенчиден аң качат. Мергенчи мисалы аюуга ууга чыкты дейли. Аюуну колго түшүрүү үчүн, атып алуу үчүн мергенчи бир жума болсо дагы күтүүгө даяр. Мергенчиден аң качат. А эгерде аң мергенчини кубалай турган болсо, аңдан мергенчи качат. Биз көбүнчө ошол жанагы мергенчини кубалаган аңдай болуп алабыз да. Кечке чейин өзүбүздү жумушка арнайбыз, күйөөбүз эштен киргенде маанайыбыз жок, чарчаңкы, абалыбызда тосуп алабыз. Анан сен мага көңүл бөлбөйсүң деп күйөөбүзгө жармашабыз. Чарчанып турган абалыңда сен күйөөңдөн сурайсың да, сен мага ушундай алып берип койчу, менин көйнөгүм жок деген сыяктуу туура эмес сурайбыз да. Күйөөбүз биздин сунушубуздан оңой эле баш тартат. Эркектен суранганда биринчи эштен киргенде комфортту бер. Биз аялдар оозубузду ачканда 1000 сөз чыгып кетет. Эштен киргенде эле биз сүйлөп салабыз, А эркектер эштен киргенде биринчи комфортту сезгиси келет. Курсагын тойгузуп, мондай бир жайылып отургусу келет да.
Анан жанында эч ким калбаганда жай акырын келип, менин сенден бир өтүнүчүм бар деп маданияттуу сүйлөгөндү үйрөнүшүбүз керек. Ой, мен кайдан эми антип сүйлөйм эмес. Ар бир аял маданияттуу сүйлөгөндү үйрөнүшүбүз керек. Мен сенден сурангым келип атат, мен бир нерсе айткым келип атат деп суранганды билишибиз керек. Азыр видеону көрүп отургандар комментарий жазышы мүмкүн. 4-5 баласы болсо, жайылда жашаса, кайын энеси, кайын журту менен чогуу турса, анан антип өзүбүздү каранганга, жыпар жыттуу жыттанганга каяктан убакыт болсун, бул өзүнчө жасанып эле сүйлөп атат бир нерселерди деп, ушуларга кандай жооп айтасыз? Адам өзгөрөм десе миллион амал. Шылтоо табам десе миллион шылтоо. Мал саап, жайлоого чыккан аялдар дагы келет, гимнастикаларды отчет беришет да. Мен азыр гимнастикаларды жасадым, азыр уйсаган чыгып баратам. Мен азыр бетиме массаж жасадым, эми мен мындай кылам деп группага жазып калышат да. Баягы илгеркидей советте орундагыдай жумуш жок. Ошол аялдарга кайра эле айтат элем, эркектин милдеттерин өзүнө бергиле, айткыла, айланып кетейиндер, биздин тилибизди эркектер жулуп албайт. Менин ден соолугум жайында эмес азыр деп. Ден соолук десе эле биз сөзсүз баягы эч нерсеге жарабай кала турган абалга келгенде биз ошону түшүнөбүз да. Жок, сен жадының төмөн түшүп калдыбы, бул дагы ден соолук. Кынабың бошоп жел чыгып атабы, бул дагы ден соолук. Сенин демек органың жайында эмес, бошоп кеткен, булчуңдарың бош, эски деген сөз калыбына келтирүү керек. Мен сенин ушул жумуштарыңды мен кыла албаймын. Мен муну дайыма эле айтамын, эми дайыма угуп жүргөн айымдарга бул жатталып эле калды да. Мен сенин жумуштарыңды кыла албаймын. Мен сага эмне бере алам? Мен сага төшөктө лаззат бере алам. Мен сага таттуу тамак бышырып бере алам. Мен балдарымды карай алам. Балдарымды татыктуу бир тарбиялай алам. Анан мен ушул жумуштарымды кыла албайм, жан. Ушуну өзүң кылчу деп мындай эркелеп эркекке айтса, эркек көнөт. Көп аялдар бар да, курска келгенден кийин айтышат, мен мурда күйөөмдү жоготуп алуудан коркчумун. Ал үчүн мен баарына даяр болчумун, малды баардыгын өзүм карачум, күйөөм жетишпейт деп ойлочум дейт. Жок дейт, эркек адам өзүнүн баары жумуштарына жетишет экен дейт да. Эркек баары бир өзүнүн жумуштарына жетишет. Антип биз куткаруучу болбой эле коюшубуз керек, спасатель болбой эле коюшубуз керек. Эркектин милдетин кыла берген аял жаккан эмес эркекке. Эркек сизди эмнеге алды? Мен жумушумду кылсын деп алдыбы, же сиз менен кучакташууга, эркелешип жашоого, сиз менен таттуу өмүр сүрүүгө баш коштубу? Анализ кылып көрүшүбүз керек. Мындайда мен жумушума эле карап алган дешиңиз мүмкүн, бирок жашоодогу миссиябыз башка. Эгер сиз өз жашооңуздагы миссияңызды аткарсаңыз, эркек кабыл алат. Өз миссиябызды туура аткарсак, эркектин да жумушу жүрүп, биз иштебей эле, алар иштеп эле жакшы жашоого жетишип кетет экенбиз да. Азыркы жашоодо аял дагы, эркек дагы иштеп, аялдар өздөрүнүн убакыты дагы жок болуп атпайбы? Жок, аялдар иштесин. Мен баардык аялдарга айтам. Такыр эркекке материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы көз каранды болуп калуу туура эмес да. Анда сен аябай самооценкаң түшүп калат да. Мына ошондо деградацияга учурайт аял. Такыр эркекке көз каранды болуп калса, өзүн унутат да. Аял иштесин, бирок өзүн кыйнабай иштесин. Бул жашоодо биз тапкандарыбызды о дүйнөгө көтөрүп кете албайбыз да. Ким бир байпагын көтөрүп кетиптир. Биз аялдар өтө акчага берилип кетебиз да, кээ бир учурда. Акчага берилип кеткен аялдардын көпчүлүгүнүн күйөөсү изимен агылат. Ортодо жылуу мамиле жок. Анткени эркек өзүн башкаруучу сезет да, ал табиятынан өзүн башкаруучу сезет. А биз иштеп атабыз, үйдө жокпуз да. Анан баардык тамак ашты көтөрүп келебиз, балдарыбыздын окуусун камсыз кылабыз, үйдөгү тамак аш, кийим кече баардыгын өзүбүз кылабыз. Эркек өзүн керексиз сезип калат дагы, бирок ал мен башкаруучумун дейт. Өзүнүн башкаруучу экенин кантип далилдегиси келет, бизге кыйкырат. Каякта жүрөсүң, тамагың даяр эмес деген сыяктуу мындай өзүнүн башкаруучу экенин көрсөткүсү келет, а биз аны туура эмес түшүнөбүз да. Кара, бул билбейт, мен ушунча иштеп келип атсам да, көтөрүп келип атсам дагы мени баалаган жок деп айтабыз. Бул жерде бири-бирибизге негативный энергия чачырай берет. Адамдын денесинде тешикчилер аркылуу бири-бирине энергия чачырай берет да. Алуу деген жок, берүү деген жок. Сен канча негатив ойлодуң, ошону кайра күйөөңдөн
ар түрдүү жол менен аласың да. Эркек өзүн башкаруучу көрсөткүсү келет. А эгер сен ошол жерде эркегиңди түшүнүү менен кабыл албасаң, анда эркек өзүнөн алсыз аялды издей баштайт. Ал сизге жумшабаган акчасын, сиз сурай билбеген акчасын башка аялга жумшайт. Аны көрүп эле жүрөбүз го. Так, өз муктаждыгыңды жапкың келсе, биринчи эркектин муктаждыгын жап дейт. Бул суроого жооп бердикпи азыр ушул айтып өткөн нерселер менен жана кошумчаласак болобу? Айтылып атат. Биз аялдар көп нерсе каалайбыз да. Белек каалайбыз, эркектен сүйүү каалайбыз, кечке көңүл буруу каалайбыз да. Балдарыбызга тарбияда, бала тарбиялоодо жардам беришин каалайбыз. Бул биздин муктаждыгыбыз. Эркекке биз материалдык жактан дагы муктажбыз. Канча аял өзү акча тапса дагы эркектин бир белегин башкача сезим менен кабыл алат да. Биз сураганды билбейбиз да. Мына ушул биздин муктаждыгыбыз да. Эми өзүңдүн муктаждыгыңды жапкың келсе, биринчи эркектин муктаждыгын жап деп атат. Эми мен бул темада дайыма айтып келем. Эркек аялдан эмне күтөт? Бизге эркектен көңүл буруу керек экен, белек керек экен, акча керек экен, сүйүү, коргоо керек экен, ушул нерселерди алуу үчүн биз эркекке ишеним беришибиз керек. Эркек адам дайыма аялдын ишенимине муктаж. Эгер аял ишенбейм десе, эркек өзүн мындай кандай десем, керексиз сезип калат да. Аялдын ишеним менен жанында эркек өсөт. Бул мындай да. Эркектин табиятын Кудайым ушундай кылып жаратып коюптур. Биз эркекти табияты менен кабыл алышыбыз керек. Биз көбүнчө өзүбүз кандай ойлойбуз, эркектен ошону талап кыла беребиз. Мисалы, аялдар жолуккан жерде биз балдарыбыз жөнүндө, күйөөбүз жөнүндө да, турмуш жөнүндө сүйлөшөбүз. А эркектер андай темада сүйлөшпөйт. Эркектер сулуулар жөнүндө көп сүйлөшөт. Туурабы? Алардын темасы башка. Бул алардын табияты бөлөк деген нерсени айткым келип атат да. Алардын ой жүгүртүүсү дагы башка. Биз ойлонгондой эркектер ойлонбойт. Биз мисалы мына эркектерге абысындарыбыз жөнүндө да, же дагы бирөөнүн кийген кийими жөнүндө, бирөөнүн жашоосу жөнүндө айтсак, эркектин мындай ачуусу келет да, уккусу келбейт, аларга кызык эмес да. Биздин темаларыбыз башка. Эми айтайын дегеним, эркектин табияты башка. Аялдын самооценкасы түшсө, аял өзүн сууруп чыгып кете алат. Эркектин самооценкасы түшсө, эркек өзүн сууруп чыгып кете албайт. Аны аял мактап, барктап, ишеним берип отуруп, ошол эркекти жана жашоонун сазынан чыгарып кете алат. Бул жакта бир топ суроолорду жазып алып турмун, Турсун айже, бирок ушул суроолорго жооп берип эле атат окшойсуз да, азыр алсак деле. Күйөөсү эгер көңүл бурбай калса эмне кылыш керек? Эмне үчүн көңүл бурбай калат десек, азыр айтып өткөн суроолорго жооп берип атат окшойбуз. Аял өзүнө көңүл бурбай калганда, аял өзүнө көңүл бурбаса, өзүнө кызык. Демек кызыксыз, сырткы келбети иретсиз, ою иретсиз. Ою иретсиз адамдын сөзү дагы иретсиз болот, тили иретсиз болот, Өзүн сүйбөгөн аял эркектен сүйүү күтпөшү керек. Ал өзүнө бербеген сүйүүнү неге башка бирөө бериш керек? Сен өзүңө бир көйнөк албай кошунаңдан мага бир көйнөк алып берип койчу дегендей эле нерсе. Сен өзүң алып бербеген нерсени башка бирөө неге бериш керек? Сен жеке инсансың да, күйөө дагы инсан, сен дагы инсансың. Өзүңө бербеген махабатты сен эч кимден талап кылба, балаңдан дагы, күйөөңдөн дагы. Турсунай Керимбековна, азыр суроолордун баарына эле жооп бергендей болдук. Мындай толуктап караганда, анан менде деле, көрүүчүлөрдө деле суроо пайда болот. Эмне үчүн эркек деле ушинтип аял үчүн өзгөрсө болбойбу деген. Эркек өзүн дайыма лидер сезгиси келет, дайыма өзүн башкаруучу сезгиси келет да. Чубак ажынын мындай сөзүн уктум да. Аялың ачууланып атса, аны күлүп атат деп бил. Сүйүп атат деп бил дейт да. Чубак ажы деген кандай аалым, Орто Азияга белгилүү адам, билимдүү киши. Кандай бир билимдүү киши да. Эгер эркек аялды өзгөртө аларын, эркек аялды өзгөртө алса, ал киши айтмак да. Ушинтип өзгөрткүлө деп. Мондай кылып айтсаң, эркегиң өзгөрөт деп айтмак да. Мен көп фишкаларды берем да сабагымда. Ошол фишкалар иштейт да. Эркектер
бизди өзгөртө албайт экен да. Мисалы эркек бизге ушул аялыма белек берейин, белек аялга жагат турбайбы деп бизге бүгүн бир көйнөк алып берди дейли. Бир айдан кийин биз көйнөктү унутуп калабыз да, бизде эмоция күчтүү да. Бир айдан кийин дагы бир нерсе алгыбыз келет да. Анан телефон алып берчи десе, азыр акча жок, мен сага кайдан алып берем деп койду да, мисалы. Биз чалкабыздан түшөбүз да, сен мага алып бербейсиң, сен деле мага алып берсең болбойбу деген сыяктуу. Аялдар биз бир нерсеге ыраазы болушубуз кыйын да. Эркек аялды өзгөртө албайт. Анан казактын дагы бир белгилүү аалымынын сөзүн уктум. Ал мынтип айтып атат: аялың сени укпай атса, талаага чыгып кет дейт, кайра келип айт дейт. Дагы сени укпай атса, дагы талаага чыгып кет дейт, эртеси келип айт дейт. Дагы укпай атса, дагы чыгып кет дейт. Үчүнчү жолу келип айтсаң, эркек өз аял мындай угат сени дейт да, аял өзүнө келип калган болот деп атпайбы? Эми ушундай бир аалымдардан биз кыйын эмеспиз да. Демек, бул нерсе менен эркек аялды өзгөртө албайт деп айткым келип атат. Эркектин билегинде күчү бар. Биздин могу жерибизден кармап туруп көтөрүп жылдырып койсо болот да. Биз аялдар назик, биз билегибизде күч жок да. Биздин тилибизде күчүбүз бар. Тилибизде күчүбүздү кантип пайдаланабыз? Эркекке жылуу сүйлөп, тилибизден бал тамызып, эркектин жүрөгүнө кире алабыз. Оозуңдан чыккан сөзүң жүрөгүңдөн, көзүңдөн бир тамчы болуп тамып турсун. Сенин оозуңдагы сөзүң башка, ниетиң башка болсо, анда таасир этпейт. Мен дайым айтам, күйөөм баары бир мага көңүл бурбайт дешет аялдар. Ошол ниети башка, оозундагы сөзү башка да. Же болбосо мен дайыма күйөөмдү сыйлап турам, күйөөмө сүйөм деп айтам, сен мага керексиң деп айтам, бирок күйөөм измена кылат, мени сыйлабайт деп айтат. Демек, ал аял өзүн сыйлабайт. Өзүн сыйлаган аялды эркек дагы сыйлагысы келет. Сиз деле өзүн сыйлабаган адамды, эркекти сиз деле сыйлагыңыз келбейт да. Эми сиз мисалы күйөөңүзгө мен сени сүйөм деп турган абалда сизде эмоция жок, жолуктарыңыз жарашпай турат, өзүңүзгө жоолук алгандан аянасыз, кийимдериңиз жарашпаган, майыңыз чыгып кеткен да, жыттанып турасыз. Анан сиз мен сени сүйөм десеңиз, эркек аны кабыл албайт. Ошон үчүн кабыл албайт да, кабыл алгысы келбейт. Ким эле өзүн сыйлаган аялдан жылуу сөз уккусу келбесин. Өзүңдү сыйла, өзүңдү ханышадай тут, эркекке тандоо кой. Мисалы кандай? Көп аялдар күйөөсү измена кылгандан коркушат да. Же измена кылат күйөөсү, аял астын үстүн кылат ааламды. Эркек өзгөрүп кетпейт, эркек измена кылбай койбойт. Аны сиз жан дүйнөсүн, жанынын каалоосун баса албайсыз. Сиз ал берген нерсени бере албадыңыз. Ошон үчүн бул жерде измена деген нерсе жаралды. Измена бул аялга берилген сыноо. Же болбосо измена кыла электе сиз эркегиңизге айтсаңыз болот да. Биринчи өзүңүздү иреттеңиз, өзүңүзгө ишеним менен айтыңыз да. Анан айтасыз: мен баардык адамдар менен тил табышып кете алам. Мен төшөктө сага лаззат бергенди билем, сага таттуу тамак бышырып бергенди билем. Мен сулуу аялмын. Менин баардык сулуулугум сеники. Оозум, бүткүл денем сеники. Эгерде измена кылсаң, ал мен үчүн эмес. Мен андайды көтөрө албайм. Мага андай нерсе керек эмес. Мен сенин сезимдериңди сыйлайм, мынабы. Эгер жашооңдо сен ушундай жолду тандасаң, эми муну кайсыл жерде айтуу керек? Мен эки аял алгым келет деген эркектер бар го. Ошол учурда айтса болот да, анан жөн эле келип, мен сага айтып коеюн деген ал болбойт. Бул акылсыз аялдын жумушу да. Иши. Ал эми эркек бир эки аял жөнүндө же сулуулар жөнүндө сүйлөп калса, айтып койсоңуз болот. Эркек измена тууралуу ойлонуудан да калыс болот да. Андай нерсе мен үчүн эмес. Мен сенин сезимдериңди сыйлаймын. Эгерде сен кааласаң, эки аял алганды, любовница күткөндү кааласаң, мага ачыгын айт. Мен ошол күнү сенин жаныңда жокмун деп айтыш керек. Ыйлап, анан чаңкылып болгон. Ыйлап, сыктаганда эркек бизден коркуп кетпейт. Ким айтты эркек аялдан коркуп кетет деп? Эркек аялдан коркпойт. Сиз канчалык фигурная болбоңуз, канчалык акчаны көп таппаңыз, эркек сизден көз каранды болбойт. Эркекти сырткы сулуулук менен дагы, акча менен да кармап тура албайсыз.
Сиздин бул сөзлөрүңүздөн кийин жаңылбасам, эркекти кылганда, жер кылгандагы аял деген сөз. Мен дагы убагында чычалап жүргөнмүн. Эркек өзү деле аракет кылса болбойбу, өзү деле хан болууга аракет кылса болбойбу дечи элем. Көрсө эркектин табияты аялга муктаж экен да. Эркек аялга муктаж экен. Эркек аялдын алдында алсыз экен да. Караңызчы, Кудай кандай бир чебердик менен адамды жаратып койгон, чебердик менен сулуу кылып жаратканы аз келгенсип, табиятыбызды дагы мына ушундай байлап койгонун карасаңыз, аялдар биз аял болуп жашаганыбызга бактылуу болушубуз керек да. Аял экениңди кабыл ал. Сен өзүңө күндө суктан, өзүңдү кабыл ала албай атсаң, күзгөнүн алдына бар. Өзүңө анализ кыл. Мага ушул кийимим жарашып турабы? Мен чачым кандай? Менин бетим кандай болуп турат? Мен кремди бетиме качан койгонмун? Өзүңө бир карандаш алып кой. Анан думайте на бумаге деген бир орустардын бир жакшы сөзү бар. Өзүңдү анализ кыл. Мен кечке чейин эмнени ойлономун? Жаз дептерге. Аракет кылыш керек да, мени кыйнап иштетиш керек. Өзгөрүү оңой эмес, жашооңду өзгөртүү, жаңылыкка салуу бул менет кылыш керек. Күндө менин күйөөм менен диалогум кандай башталат? Үйүмдө күндө кандай таң атат? Жөн эле таңдын атканын көрүү бул зор бакыт. Бирок үй бүлөбүздө дагы жакшы, дурус таң атуу керек. Жакшы маанай менен таң атып, күн батуу керек. Анда аялдын амалы 40 эшекке жүк деп айтат кыргыздар илгертеден. Ошондуктан ар кандай амал менен, айла менен мындай жаныбызда жүргөн мырзаны жакшы жакка өзгөртүп алышы өзүбүздүн экен. Албетте. Мен азыр ушул жерде бир эки фишка айтып кетейинчи. Колдонуңуздар. Тилибиз сынып калбайт. Жакшы сөз жылаанды ийинден чыгарат дейт. Сиз мына ушул жылуу сөздөрдү айткандан бир нерсеңиз кем болуп калбайт. Коронаңыз башыңыздан ыргып кетпейт. Бизге коронанын дагы керек эмес. Эркек менен мамиледе биз ступкага барып бергенди билишибиз керек. Сиз күйөөңүзгө, сен мен менен бактылуусуңбу, сен өзүңдү кандай сезесиң, мага жолукканыңа сен ыраазы элесиңби дегениңиз бул күмөн ойду, өзүңүзгө деген күмөн ойду жаратат. Чындап эле мен буга жолукканыма бир ыраазымынбы, же мен Айнагүл менен, Жайнагүл менен жашасам жакшы болмок беле деген эле суроону бересиз да. А сиз мен сени менен бактылуумун, экөөбүз аябай бактылуубуз деп айтыңыз. Ушул эле сөздү айтып көргүлө, жазып алгылачы, айланып кетейиндер. Азыр эле кирип күйөөңүздүн жанына кирип бетиңизге бетин тийгизип айтыңыз. Күйөөңүзгө деле жагымдуу бул сөз. Эрк берет. Сиз ишеним берип атасыз. Сен мага керексиң. Мен сага ишенем. Сен бардык тапкан тутканың алып келе бер мага. Сен мен үчүн эле өмүр сүрсөң болот. Мен сага ишенем деген сигналды, ишеничти берип атасыз да. Анан эркек сизге бар дүйнөсүн берүүгө даяр болот. Анан ступкага барып бер деп атабыз го. Ступкага барып бер деген бул плинтуска түш деген сөз эмес. Кимдер ступкага барып бериш керек? Дайыма ханыша болуп алган, корона кийип алган аялдар ступкага барганды билиш керек. Акча тапкыч болуп кеткен аялдар ступкага барганды билиш керек. Эркекке акылын айта берген, үйдөгү бардык милдетти алып алган аялдар ступкага барганды билиш керек. Жаңылбасам, өкүнүчтүүсү мындай абалда жашаган аялдар биз көппүз. Үйдөгү проблеманын баарын өзүбүз чечебиз, эркек бизди сыйлагысы келбейт. Мындай да. Сиздин кызмат ордуңузду бирөө тартып алды дейли. Аны сиз душман көрөсүз да. Ошол сыяктуу эле биз эркектин милдеттерин тартып алганда эркектин гормондору төмөндөп кетет, ичип кетет, жыныстык катнаштан алыстап кетет. Бизден алыстайт да. Анткени биз анын милдеттерин тартып алдык да. Ал бизди аялым, душманым дебейт, бирок ал бессознательно бизди ошондой кабыл алат. Бизден алыстайт да. Сенин сулуулугуң бир тыйын, акча тапканың бир тыйын да. Эгер сиздерде дагы ушундай бир үйдө көбүрөөк сиз бир приказ чыгаруучу болуп, үйдөгү проблеманы сиз чечүүчү болуп алган болсоңуз, күйөөңүз кандай болсо дагы ступкага барып бериңиз. Көп эркектер өсүп кеткен аялдын алдында өзүн эркин кармап жүрө албайт да. Өзүн керексиз сезип, өзүн төмөн сезип кетет. Кантип ступкага барасыз? Акмак болуңуз. Ошондой кезди күтүңүз. Дура болуңуз да. Кантип, мисалы, мен ушуну туура эмес жасап алыпмын, мен неге ушуну ушундай кылып койдум десең, кап, мен сенден сурап албаганыма карасаң, мен сенден бир жолу сурап койсом болмок экен. Ушуну аткарып койсоңор, күйөөңөр силерди чанып кетпейт. Күйөөңөр силерди сүйсө сүйөт, чанып кетпейт. Мо аял дейт да, бул мага муктаж, монун бир баш иштебей турат, мен мога жардам беришим керек дейт да. Мен ушул жерде башым иштебей калыптыр. Кап, мен ушуну туура эмес кылып салыпмын.
деген сыяктуу айта бергиле, коркпой эле мен башым иштебей калыптыр десеңер эч нерсе болбойт. Аял адам эркек менен мамиледе сөзүнө турбаса жарашат, унутуп калса жарашат, ступкага барып берсе жарашат. Мен ушул берген техникаларды мындай даярданып туруп айтып кое бергилечи, эч нерсе болуп кетпейсиңер. Жана Хюрем бар го, деп туруп кирип барат го, ошентип кирип баргылачы, эч нерсе болуп кетпейсиңер. Бактылуу эле болобуз да. Бактылуу болуу үчүн биз тилди иреттешибиз керек. Ошол күйөөбүз менен дайыма негатив болуп аткан болсо жашообузда, анда сен тилиңди, сөзүңдү алмаштыр. Мындай аял келди. $5000 бирөөгө берип койгом дейт. $5000 берип койгом, 2 жылдан бери ала албай жүрөм дейт да. Анан мен как раз ошол жерде бир техника бердим. Жаным, мен урушпайсыңбы деп айтыңыз, бир акча жоготкон киши болуңуз, бирөөгө берип койгон киши болуңуз десем, как раз мен ушинтип $5000 жоготуп алдырып алдым эле, 2 жылдан бери ала албай жүрөм дейт да. Аны укса күйөөм өлтүрөйт. Жок, өлтүрбөйт. Башыңызды алып салабы? Жок. Урабы? Жок, сүйлөнөт. Сиз орган адам экен да күйөөсү. Аял болуп сураңыз деп айттым да. Урушпайсың мени, мен ушундай кылып сенден сурабай акча бергем, аны айта албай атам, сага коркуп атам, ошондо мен аябай туура эмес кылган экенмин, неге сага айтпагам деп айтыңыз. Эркек деле сизге жардам берүүгө тырышат деп айттым да. Анан айтпайм деп кеткен. Анан кийин офлайн курска келди да, курска жазылып анан кеткен. Анан айтат, мен өзүм шок болдум дейт да. Күйөөм андайды укканда дейт, мен туура эмес кылып алган бир кадамдарымды укканда дейт, вообще ал күнү мага күн жок болчу дейт да. Эч нерсе деген жок күйөөм дейт. Көрсө сурашты билбей турбайбызбы дейт да. Эч нерсе деген жок. Сен мурда эле айтсаң болмок экен. Мен балдарга айтамын деп анан ошол эч нерсе деген жок. Болду, ал тема жабылды дейт. Өзү бирөөлөргө чалып, дайындап дейт. Баягы мен уже ал маселе менен мен алек болбой калдым дейт да. Анан дагы бир аял келди. Мындай какап ыйлагысы келип келди да. Мен азыр балам границага кетет. Балам границага кетсе, балам визасы бүтөт. Анан күйөөм бул жакта калса калар дейт. Мен ушунча жыл иштедим, күйөөм мени баалаган жок, үй жай кылдым дейт. Кызымды турмушка бердим дейт. Мени күйөөм баалаган жок, мен жашоодон бактылуу болуп жашагым келет дейт. Өзү акча тапкыч болуп кеткен. Бардыгын мен камсыз кылам дейт. Мен бактылуу болуп жашагым келет дейт. Анан тапшырмаларды бердим, экөөбүз баарлаштык, түшүнүштүк. Анан кийин айтып атпайбы, күйөөм деле сонун адам экен дейт. Кейт таксовать этет экен күйөөсү. Кечинде чыгып кетти дагы дейт. Мен азыр иштеп келем деп чыгып кетип 2 саат ичинде чыгып дейт, көп продуктты көтөрүп келди дейт. Көрсө күйөөмөн деле мен сураганды билбей эле мен аны бала кылып салган экем. Мени менен жашаганда мен күйөөмдү аяп кеттим дейт да. Эч өмүрүндө мени дейт бир чогуу мен менен бир жака баргысы келген эмес дейт. Анан бир күнү чалды дейт. Мен сен менен тамактангым келип атат. Жүр экөөбүз тамактанып келели деп чалды. Мен шок болдум дейт. Аялдык образыбызга түшкөндө эркек өзгөрөт. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, аял өзгөрсө, анан эркек өзгөрөт. Мен эмес, эркек биринчи өзгөрсүн деген аялдар отура берсин. Укпай эле койсун. Качан өзүңүз түшүнгөндө аракет кыласыз деп айткым келет да. Эркектин өзгөрүшүн күтүү бул өмүрдү куру бекер өткөрүү. Турсун эжем, убактыбыз келип калды окшойт. Сиздин кеңештериңизди алып, мамилелерин чыңдап, жакшы бактылуу өмүр сүрүшөт деген ойдобуз. Сизге чоң рахмат кеп кеңешиңиз үчүн. Кийинки эфирден жолукканча саламатта туруңуздар.